Азияда жер титиреди. 6-8 балга жеткен тектоникалык кыймыл жекшемби күнү 10 апрелде Пакистан, Афганистан жана Индияда катталган. АКШдагы геологиялык кызматтын билдирүүсүнө ылайык, аймактагы имараттар катуу силкинген, бирок жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Сейсмикалык активдүүлүктүн очогу Афганистан менен Тажикстандын чек арасына жакын турат. Ал эми Кабул менен Исламабадтын тургундары шашылыш түрдө имараттарын, үйлөрүн таштап качууга мажбур болушкан. Себеби үйлөр 1 мүнөттөн ашык убакыт ичи кыймылдап турган. Делидеги жердин титирөөлөрүнөн улам метро кыймылдары токтотулууда. Жер силкингенден соң аймактарда жер көчүүлөрдөн болушу да мүмкүн. Ошондуктан тургундар коопсуздук эрежелерин сактоосу зарыл. Эми аба ырайы бизге күтүүсүздөн эмнелерди даярдап турат? Буга кененирээк токтолсок. Эртең Кытайдын Аксу шаарында жаан жааса, Үрүмчүдө болсо күн ачык бойдон калат. Астанада асман ачык, Алмата шаарында болсо эрте менен күн жылмайып турганы менен түштөн кийин жаан жаайт. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Булуттар арасында электрдик заряддардын улам чагылганда күч алууда. Мисалы, Фергана өрөөнүндө жаан чагылган менен коштолот, буга салыштырмалуу Ташкентте жаан катуу жаайт. Жана чагылганда болушу күтүлүүдө. Өлкөнүн башка бурчунда, мисалы Нукуста күн чайыттай ачык болот. Мындай климат кошуна өлкөлөрдүн бири Түркмөнстанга таасирин бербейт. Эртең Дашогуз өрөөнүндө жана Ашхабад шаарында күндүн нуру тийип турат. Эми Тажикстанда жаан-чачын күтүлөт. Душанбеде эрте менен жааган жаан күндүзү токтосо, ал эми Хорок өрөөнүндө эртеден кечке жаан жаайт. Ходжент шаарында болсо жаан менен кошо чагылган да жүрөт. Кыргызстанда бир жумага созулган жаан-чачындуу күндөрдөн соң эми күн ачылат десек болот. 12 апрелде жана 13 апрелде жаан тоол аймактарда гана жаап, карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу маалыматыбыз ушундай болду. Климат күтүүсүздөн бизге эмнелерди даярдап турганын билгиңиздер келсе, анда 11 каналында биз менен болуңуздар. Көрүшкөнчө.